Дөнді программасын алып чығып, ушул арқандай мәселелер саатында сөз болған мигранттар темасына қайрылғаны тұрауыз. Бұл бағытта кеңірі маалымат берушісін өтініп, Жогорку Кеңешке депутат Нурбаев Жалалыген Баязидиновичті студияға чақырып отырауыз. Қош келдіңіз студияға. Рахмат. Сіз жақында Россия жергесіне барып келдіңіз, андағы мигранттардың авалын өз көзіңізбенен көріп келдіңіз дегендей, негізгі сұраныштар қандай мазмұнға ие болды? Ассаламу алейкум, урматтуу радио окуучулар. Сіздерге рахмат мындай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Негизинен Россия Федерациясында биздин азыркы эң көйгөй болуп аткан мигранттарыбыздын көйгөйлөрүнүн бирөө сакыроодо болчу. Жанагы кайрадан анализдер тапшыруу. Мисалы биринчи анализ тапшырганда 5700 рубльга тапшырат. Кийинкилери кайрадан 3-4-5 күндөн кийин кайра телефон чалып, кайрадан тапшырып кетиңиз 5300 рубль, анан 2000 рубль, анан кийин дарылануу боюнча 18600 рубль төлөчүлөр. Bunun баарын кече Россия Федерациясында бул бекер болунду. Бул боюнча көйгөйлөр чечилип калды. Себеби биздин көз карашыбызда бул коммерциялык багытта болуп калгандай сезилди да мага. Себеби бардын эмес, мынданча зона кылып алып, кайра тапшырыңыз деп, анан башка жерде анализдерин тапшырса, туура отрицательный чыкса дагы, аны жок, биз аны кабыл албайбыз деген суроолор жаратып аткан экен, көйгөйлөр болду. Жок, ал боюнча мына кече бекер болуп калды, эми бул коммерциялык багыттагы деген ойлорубуз өзүнөн өзү Кудай буйрса жок болот. Анан экинчи маселе 22-жылдын күз айларында, сентябрда Кудайберген Базарбаевич барып, булар менен ошол элчилик, анан өкүлчүлүк менен ачуу боюнча сүйлөшкөндөн кийин булар ошо Сакыруудагы өкүлчүлүктү биздин Бишкекке, анан Ош шаарына ачайлы деген сунуш берген. Бул боюнча азыр иштер жүрүп атыптыр. Булар имараттарды даярдап коюптур. Алар мына декабрдын аягында келип кетишти. 6-7 киши делегациясы. Анан алар айтып атыптыр, буларды техникалык жабдууларды өздөрү берет экен. Эми ушул маселе тезирээк чечилип калса, биздин мигранттар биякта кетерден мурда анализдерин тапшырып, манжалардын издерин тапшырып, эгер кара тизмеде болсо, кара тизмедеги кишилер убаракерчилик аякка тартпайт. Россия Федерациясында деле 1 айлык чыгымы биздин бир мигрант үчүн ал жерде кармоосу 30 000 рубль кетет экен. Тамак ашына каржы катары кеткен чыгымдар. Анан аларга деле мындай макул болуптур, Кудай буйрса эртерээк чечилип калса. Анан ал жерде экинчи көйгөй болуп, жанагы бизде миграционный учет деп коет, аларды каттоосу жашаган жеринде. Булардын биздин мигранттарга болгон талабы ошол кайсыл жерде жашаса, ошол үй ээлери бергендер. Тиги барбайт экен. Анан барса дагы мындай биздин мигранттарды бир жума 10 күндөн чыгарып берген убакыт мындай кездештирем бар эмес. Анча-мынча ушундай көйгөйлөр болуп аткан экен. Эми азыр Россиянын Думасында биринчи окуудан өтүптүр. Кудай буйрса, мына жазга чейин экинчи, үчүнчү окуудан өтүп ишке түшүп калса, үй ээси барбаса дагы, бирок ошол жаран, ошол жердеги участкалык инспекцияга мен палан адресте жашайм деп адресин берсе, каттоо коебуз деп атат. Анан экинчи маселе, иштеген жеринде каттоого алыш боюнча уруксат сурап атабыз. Эгер иштеген жеринде каттоо болуп калса дагы, жанагы алдамчылык азаят эле. Туура эмес каттоолор. Мисалы жалган каттоолор көп экен азыр. Ал боюнча кийин Россия мыйзамынын чегинде же болсо депорт, же болсо акчалай штрафтар төлөп калат экен. Ушул маселе да чечилип атат. Анан бизде мигранттар менен диаспоралардын башчылары менен жолукканда да мындай сүйлөшүп отуруп, алар менен кеңештик. Менде мындай сунуш болду. Диаспоралардын башчыларына сиздер ар бир райондун, бизде 40 диаспора бар экен. Ошол 40 диаспоранын башчылары ар бир райондун акимдери менен, акимдин өкүлү болсо, андан айыл өкмөттөр боюнча диаспоралардын башчылары бар экен. Айыл өкмөттөр, диаспоралар башчылары, ал жердеги диаспоралардын башчылары, алардын өкүлү болуп тыгыз байланышта иштесе, бул маселеде биз ковид убагында көрдүк.
мигранттарга кайрылганыбызда алар дары дармектен, ЭВЛ аппараттардан, же болбосо скорый машинелерден, тез жардамдардан жана аз камсыз болгон үй бүлөгө тамак аш жеткирүүдө башка да булар аябай мындай жардам берген да айыл өкмөттөргө, райондук администрацияларга. Ошол убакта мамлекетибизде мындай жардамга муктаж болуп турган убагыбызда булар жакшы салым кошкон. Мен ошол убакыттагы маселени мындай буларга айтып, келиңиздер, сиздер эми 1 жыл иштейсиз, 5 жыл иштейсиз, дагы мекенге кайтуу бар. Анан бияка келгендин мындай айтканда алардын Кудайга шүгүр баары мен көргөндөрдүн жашоосу жакшы экен. Мигранттар менен, айылдаштар менен жолуктум. Алар 5 жыл иштейсиз, дагы мекенге кайтуу бар. Анан бияка келгендин мындай айтканда алардын Кудайга шүгүр баары мен көргөндөрдүн жашоосу жакшы экен. Мигранттар менен, айылдаштар менен жолуктум. Алар менен жолугуп, диаспоралардын башчылары менен жолугуп сүйлөшкөндө булар дагы кызыктар болуп калды. Биз мамлекет буларга же болбосо ГКЧП кылып мындай бир 10% айыл өкмөт ошол ачыла турган ишканага мындай айтканда акционер болсо, калган 90%ын биздин мигранттар болсо. Эми өзүнүн районуна, өзүнүн айылына кылат да мигрант. Акчаны жөн эле сарптагандар. Эми бизде азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, үй турса, үйдү келип 1-2 жылдан кайра эле бузуп, жаңы үй салмай, машина алмай, же болсо той топторлордо ашыкча чыгымдар көбөйүп кетти да. Ошону мигранттар деле өздөрү айтып атат. Биз эми жашообузда, өмүрүбүз аягына чейин мигрант болуп өтпөйлү. Айылдарыбызга барып, районубузга, элибизге эмне салым кошуп, эмне жардам бере алабыз дегенде ушул жерде ички инвестор катары аларды биз колдонсок болот. Ошого биз азыр мына пилотный кылып Арам Аким менен да сүйлөштүм, айыл өкмөттөр менен да сүйлөшүп атабыз. Биз пилотный кылып туруп ушу Москвадагы биздин диаспоранын башчылары менен да сүйлөштүк, алар менен байланыштырып, алар жумушту баштасак, мындай көзгө көрүнөр иш болот. Анан биз ошол жерде диаспоранын башчылары дагы такталып кетти, анча-мынча маселелерин көйгөйлөрүн айтты. Жанагы биздин кээ бир жарандарыбыз мыйзамдарды, Россия Федерациясынын мыйзамдарын билбей калгандыктан, анан жеңил акча табуу максатында кээ бир Россия Федерациясынын мыйзамдарынын негизинде 10 жыл, 15 жылга чейин соттолуп кете аткандар бар. Жаш уулан кыздарыбыз, балдарыбыз. Алар боюнча дагы анан биз консулствода кичине штат боюнча кошуп берүүнү сүйлөштүк. Ошонун 3-өө жок дегенде биздин Кыргызстандын кепилдик кылуучу адвокаттарыбыз. Алар туура адвокаттык жумушун аткарса, аларга берсе, биз ошол жагынан өкмөттөн суранат элек, ошол Россия Федерациясында консулда. Себеби Россия Москванын өзүндө эле 600 миңге жакын жараны жашайт экен. Тегерегини кошкондо 700-800 миңге барат дейт. Эми ошончо калкка бир мындай кичине юридикалык жардам бербесек, алардын жашоосунда түндө болот экен, күндүз болот экен, ар кандай маселеде мыйзам ошол мыйзам чегинде аларга жардам берүү максатында биз адвокаттарды, эми бул адвокат деген ошол Россия Федерациясындагы кызматкерлер мыйзамдарын жакшы билген, жакшы киши болсо, мындай жеңил болот эле деген сунуш киргизип атабыз. Анан дагы бул жерде мигранттарыбыз көпчүлүгү өзү деле айтып атат. Биз ошол өзүбүздүн жерге ошол инвестор болуп жумуш орнун түзүп калсак, биз балдарыбыздын тарбиясына да биз өзүбүз кылсак жакшы болот. Мына өзүңүздөр көрүп атасыз, балдары туугандарыныкында калып, алардын тарбиясы дагы мээримге муктаж болуп атат. Алар балдарын көргөнгө муктаж. Ошондуктан алар өздөрүндө мигранттарды бул жака инвестор кылып туруп, ушул жакта мигрант болуп кетип турган жарандарыбызды биз алып калайлы деген. Ал экономикабызга пайдасы тиет, айыл өкмөттөргө кошумча налог түшөт, жумуш орундары түзүлөт. Бул багытта сүйлөшүп атабыз. Эми Кудай берсе ишке ашып калса жакында жакшы болот деген ойдомун. Рахмат, анда атайын убактыңызды бөлгөн үчүн. Урматтуу радиочулар, мына өзүңүздөр кандай Россия жергесинде кызмат кылып жүргөн биздин мекендештерибизге юридикалык жактан кандай кеп кеңештерди берүүгө болот, ошондой эле алардын саламаттыгына көрүлгөн камкордуктар боюнча жеринде барып абалды таанышып келген депутат Жалалидин Нурбаев маалымат берди. Сизге дагы бир